Саламатсыздарбы? Чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Менин атым Зияда. Адам баласы үчүн жаралгандан кийин ар түрдүү сыноолор болот экен. Жаш болсок дагы көп эле сыноолор болду. Мен ойлоймун, бул нерселерди ата энебиз бар болгон үчүн, бала чакабыз бар болгон үчүн оңой ошолор бизге стимул болуп, оңой жеңип өтөбүз деп. Мындай учурда эң биринчи эле апаңа келип ыйлайсың да. Кыз балага тем более сырдаш, сенин эң жакын курбуң апаң болуп эсептелет. Биринчи эле учурда апаңа ыйлап келесиң. Дос мен үчүн кыйынчылыкта дагы, сүйүнүчтө дагы сен менен кайгыңды, сүйүнүчүңдү чогуу бөлүшкөн адам деп эсептеймин. Курбу кыздарымдан ошондой кыздар бар, бирок апаңчалык эч ким сенин кайгыңды кайгырып, сүйүнүчүңдү апаңчалык эч ким кошо сүйүнбөйт деп ойлоймун. Менин оюмча, биз апам менен мындай тамашалашып эме кылып калат элек, сүйлөшүп. Эжем бар, анан ошол эжем мен апам үчөөбүз мындай жакын достордой болуп, анан апама бардык болгон нерсенин бардыгын айтып, анан ортодо эме жок да, тоскоолдук жок, граница жок. Ошол. Чынын айтсам, акыркы жолу апамды ушу бир жума болуп калды окшойт. Бир жума мурун кучактап өп, апам мен сизди жакшы көрөм деп айттым. Бирок жанагы азыркы учурда чогуу турганыбыз үчүн эме дейт го, адамдын баркы жок, колдо бар алтындын баркы жок болот да. Апам жанында болгон үчүн күндө ошол нерсени кылбай атканым азыр мындай өкүнүчтүү болуп кетти. Жыл өткөн сайын адам ата энеңин бар экенине, апаңдын, атаңдын тирүү болуп ошолорду көргөнүңө сүйүнөт экенсиң. Бирок көрүп эле сүйүнүп калбастан кучактап айтам кээде апама айталам. Мамочка, я тебя люблю деп, орусча айтыш оңойраак болот да, жеңилирээк. Бирок ал нерсени тез-тезден кылбайт экенмин. Мен апамды жаш кезекте бир 10 жыл, даже 10 жылдан ашык тойго кетип, уруксат сурап кеткемин. Саат 11-лерде келемин деп, анан 2-ден өтүп келгемин да, ушу 3-кө жакын. Ошондо апам аябай капа болгон, мен сага ишенип кетирсем, сен ушундай мен айткан убакытка келбедиң деп айтып, мага таарынып сүйлөбөй жүргөн. Анан бир күн чыдадым, анан эртеси күнү акырын артынан келип, апа, сиз мага ишенесиз да, мен сиздин тарбияңызды алганмын да, мен жакшы эле жүрдүм, мен кыздар менен болгону ушул бийлеген барып келгемин деп мындай түшүндүрүп айттым. Анан айтсам бирок мындай баары бир эне да. Кайра мени кучактап экөөбүз мындай эме болгон. Анан ушул эң мындай кечирим сураган ошол болду. Андан сырткары азыр деле мындай болот кээде. Ой, апа, антпейсиз да, мынтпейсиз да, анан мындай да деп айтам. Катуураак мындай айтып алып, анан кайра апаң уже мындай унчукпай карап койсо эле кайра өзүмдүн жүрөгүм ооруп кетет. Эмне үчүн мен мынтип сүйлөп атам депчи. Мен айтпаймын идеалдуу бала болуп чоңойдум депчи. Ар бирибиз ата энебизди какшаткан күндөр болсо керек, бардык эле балдарда. Возможно, мүмкүн алар каалагандай болуп чоңойбодум мен. Может, алар каалагандай деңгээлде эместирмин. Бирок
мен сонун адамдардын тарбиясын алганмын. Ошондуктан апама биринчиден ыраазычылык айткым келет. Мени бул дүйнөгө жаратып, аял киши кандай болуш керек экенин мындай өзү пример катары көрсөтүп берген. Бирок мен апамчалык жакшы идеальный эмесмин. Анан ар бир кетирген катачылыктарым үчүн, катуу сүйлөп койгон сөздөрүм үчүн апамдан кечирим сурайм. Апа мындай кечирим сураш, жакшы көрөм деп айтыш адам баласына кыйыныраак, бирок экран аркылуу жеңилирээк болот экен. Кечирип коюңуз апа мени. Жүрөктөгү арманым 2 жыл мурда апам оорутам деп айткан бизге. Мен лечениеге жатышым керек деп айтканда биз эме кылбай койгонбуз. Анча маани бербей койгонбуз. Лечениеге жатыңыз деп. Мен ошондо үйдө неберелери бар болчу. Анан мен больницага жатып алсам неберелеримди ким карайт? Жок, мен жатпаймын десем, мен неберелерди меникине алып келип бериңиз, мен карайм десем, болбой койгон. Жок кой, сен эми кайын журт менен турасың, болбойт деп айтканда мен жок апа, мага сиз керексиз, сиздин денсоолугуңуз керек деп мен ошондо 2 жумага суранып, үйгө келип, ошо балдарды карап, апамды больницага жаткыздырбаган. Ошондо алдын алып лечение алса, апам азыр жакшынакай болуп басып жүрмөк. Тилекке каршы азыр ошол оорунун айынан апам баса албайт. Дуалдарды кармап басат, бирок мурдагындай эмес. Бирок ушунусуна да Кудайга шүгүр. Мен үйгө келип, апамы кучактап, мен сизди жакшы көрөм деп айта алам. Анан кайра апаман да жооп уга алам, мен да сени жакшы көрөм деп батасын берип отурганына Кудайга шүгүр. Ата-энеңердин денсоолугу силердин эмеңерден депчи. Ата-энеңердин каалагандай балдары болгула. Ата-энеңер кандай максат койсо, ошол нерсеге биз адамбыз да күн сайын ошол нерсеге талпынабыз, бирок жанагы күнүмдүк жашоодо унутулуп калат. Мен өзүм дагы, сиздерге дагы ошол нерсени каалап кетемин. Ата-энебизди кыжаалат кылбайлы, ата-энебизди сыйлайлы, ата-энебиздин көзү барда барктап, жакшы бир мындай сүйүнүктүрүп гана жүрөлү. Сиздердин передачаңыздарга терең ыраазычылык чакырганыңыздарга мындан нары дагы өнүгүп өсүп чоң проекттерди жасаңыздар.